үй бүлө. Атасы үйдөн келсе, колуна бир нерселерди кармап алып келсе, алыстан же тойдон келсе, бир жерден келсе, алыстан пайлап турат болдары. Анан чурукка барып, колундагыларды алып, не бар экен, не алып келдиңиз апа деп сүйүнүп, башкача сезимдер болот жаштык кезде ушундай. Алып келгенден кийин ошол алып келген нерсесин чачып, отуруп, конфетин жеп, талашып жеп, башка кылып, бардыгыбыз эле болгон ошол нерселер. Ошентип атасы бир алма алып келди. Бир үйлөгө болгон окуя экен. Алма алып келгенден кийин баягы кичинекей кызы эки алманы кармап алып, кыпкызыл өзгөчө алманы кармап алып тур дагы, өзү жакшысын тандап жейт го, балдар дагы. Жаңысын, жакшысын. Кармап алып келсе, апасы, балам, кызым, мага дагы бир алма берчи дейт экен. Кызы бир алманы тиштейт экен, анан экинчи колдагын тиштейт экен. Кызынан кичине көңүлү ренжип капа болуп калды апасы. Анан кызы карап туруп, апа жаным, мени капа болбоңуз. Сизге текшерип бердим мына алманы. Муноосу ширинерээк экен, муноосун жеңиздеп туруп жакшырагын берди, татуурагын берди. Кээ бир иштерде, кээ бир ой жүгүртүшүбүздү оңдошубуз керек, урматтуу мусулман.